Бутун башына чейин чоюп. Ташиев машыгуу учурундагы видеосу менен бөлүштү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев социалдык тармактагы баракчасына спорт залда машыгып жаткандагы сүрөт видеосу менен бөлүштү. Ал жаштар спорт менен алектен келе деген билдирүү калтырган. Айта кетсек, Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти жана бокс федерациясынын вице-президенттигин да аркалап келет. Садыр Жапаровдун кызы коомчулукка көрүндү. Бүгүн 25 апрелде президент Садыр Жапаров жубайы Айгүл Жапарова жана кызы менен биргеликте көчөт отургузуу иш-чарасына катышты. Иш-чарадагы сүрөттөрдү президенттик администрация бөлүштү. Маалыматка ылайык, көчөт отургузуу иш-чарасы Ал Арча жаратылыш паркында туруктуу өнүгүүчүн глобалдык тоо диалогу Бишкек плюс 25 саммитине бара жаткан жолдо эл аралык конференциясынын экинчи күнүнүн алкагында болгон. Тяньшан карагайынын көчөттөрүн отургузуу аземине эл аралык конференциянын кадырлуу коноктору дагы катышкан. Белгилүү болгондой, өлкө башчынын кызынын аты Жанайым. Ал учурда 20 жашта. Рамиз Алиев жагымсыз окуяга туш болгонун айтты. Бишкек шаарынын вице-мэри Рамиз Алиев түштөнүүгө чыгып бара жатып, жагымсыз окуяга туш болгонун айтып, видео жарыялады. Видеодон аял кишинин жолдун четинде заара ушатып жатканын көрүүгө болот. Ушундай жагымсыз окуяларга көп туш болом. Соц тармакка 30% чыгарам деди ал. Булак серепкежи. Бишкекте 17 жаштагы скутер айдаган жигит жүк ташуучу унаанын алдында калып көз жумду. Бишкекте 17 жаштагы өспүрүм жол кырсыгынан каза болду. Маалыматты шаардык милициядан тастыктады. Окуя 24 апрелде түнкү саат 21:50 чамасында Садырбаев көчөсү менен Кара Көө көчөсүнүн кесилишинде болгон. Анда скутер менен келе жаткан өспүрүм алдында бара жаткан Мерседес унаасы токтогондо арткы сол жагына урунган. Ошол учурда ал оңго бурулуу жасап, артта келе жаткан Исузу үлгүсүндөгү суу ташуучу унаанын арткы дөңгөлөгүнө кирип кеткен. Факты каттуу алынып, иликтөө иштери башталды. Учурда зарыл болгон бардык экспертизалар дайындалып, унаалар айып короого киргизилди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Россиянын Кыргызстандагы элчисин кабыл алды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновду кабыл алды. Бул тууралуу күч структураларындагы маалымат булак кабарлады. Ага ылайык жолугушууда жалданмачылык беренеси менен шектелип кармалгандар, анын ичинде Русский дом уюмунун Оштогу кызматкери боюнча кеп болгон. Ишенимдүү булактар билдиргендей, тергөө камалгандардын баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртүүнү мүмкүн деп тапкан. Эске салсак, буга чейин Россотрудничествонун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Наталья Секирина жана дагы 3 адам жалданмачылык беренеси боюнча айыпталып кармалганы кабарланган. Булак Спутник KG. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине Азербайжандын өрт өчүрүүчү унаалары тапшырылды. Бүгүн 25 апрелде Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине Азербайжан өлкөсүнүн 10 өрт өчүрүүчү техникасы салтанаттуу тапшырылды. Бул туурасында министрликтин маалымат борбору билдирди. Маалымдалгандай, иш-чарада министр Бообек Ажикеев түрк тилдүү эки өлкөнүн маданий гуманитардык, социалдык экономикалык багыттагы кызматташтыгы достук маанайда өнүгүп келгендигине жана дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсүнөн жаралган өзгөчө кырдаалдардын коомчулукка тийгизген таасирине токтолду. Ал эми Азербайжандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Латиф Сейфаддин мырза кыргызстандык куткаруучу өрт өчүрүүчүлөргө ийгиликтерди каалап, түрк тилдүү өлкөлөрүнүн достук байланышын бекемдөөгө, таанекер болууга, өлкөлөр ортосундагы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жаатында кызматташтыкты өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн белгиледи. Японияда бал уурдаган карыяга кыргыз балын белекке беришти. Япониянын Осака шаардык полиция департаменти Осака шаарында өтүп жаткан World Expo 2025 көргөзмөсүндөгү Кыргызстан павильонунун жетекчилиги менен байланышты. Кыргызстандын катчылыгы билдиргендей, павильондун жетекчилиги ал кишиге доомат коюудан баш тарткан. 18 апрелде ал адам полиция кызматкерлеринин коштоосунда окуя үчүн кечирим суроо үчүн Кыргызстан павильонуна барган.
ага кыргыз тарап жогорку даражалуу конокторго белекке берилген балдын эң жакшы жана кымбат түрлөрүнүн бирин тапшырып, ошондой эле сувенирлерди жана белектерди берген. Павильондун өкүлдөрү окуяны түшүнбөстүк катары баалап, Осака шаардык полициясынан карыяны кармабоону суранышты. Япониянын Осака шаарында өткөн Экспо 2025 жарманкесинде кыргыз балын уурдаган деп шектелген 83 жаштагы карыя кармалган. Окуя 16 апрель күнү болуп, улгайган киши А залында коюлган бир банка кыргыз балын баасы 6800 иен же 4200 сом уурдап кетүүгө аракет кылган. Сузакта 15 жашар кызын зордуктоого шектелип, өгөй ата кармалды. Жалал-Абад облустун Сузак районунда өгөй атасы тарабынан 15 жаштагы кыз зордукталган. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, кылмышка шектүү өгөй кызына көп убакыттан бери зомбулук көрсөтүп келген. 1982 жылы туулган өгөй атасы көп убакыттан бери жашы жете элек 2009 жылы туулган өгөй кызына карата физикалык зомбулук көрсөтүп, зордуктап, жыныстык катнашка барганын жана окуя Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Малбазар көчөсүндө болгон. Учурда кылмышка шектүү жаран кармалып, Сузак райондук соту тарабынан 2 айлык мөөнөткө камакка алынган. Бишкекте өтө турган аскердик парадка даярдык иштери жүрүүдө. 8 майда Бишкектеги Ала Тоо аянтында 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата аскердик парад өтөт. Азыркы учурда Борбор калаанын четинде парадка даярдык иштери жүрүп жатат. Парадка 120дан ашык аскердик жана атайын техника, анын ичинде оор бронетехника, артиллерия, абадан коргонуу системалары, авиация жана 3000 адам катышат. Ошондой эле жеңиш парадынын техникалык бөлүгүндө республикалык бюджеттин эсебинен сакталып алынган эң заманбап техникалар коюлат. Буга байланыштуу министрлик кыргызстандыктардан көрсөтүлгөн мөөнөттө аскердик техниканын кыймылына жана учактардын учууларына түшүнүү менен мамиле кылуусун суранган. Булак кабары кежи. Суу-Самыр-Талас-Тараз жолун реконструкциялоо иштери башталды. Бүгүн Суу-Самыр-Талас-Тараз авто жолун реконструкциялоо 4-фаза долбоорунун курулушуна старт берилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Иш-чарага транспорт министри Абсатар Сыргабаев, президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев, Талас шаардын мэри, Талас облусундагы райондордун мамлекеттик администрациясынын башчылары жана жергиликтүү тургундар катышты. Министр белгилегендей, долбоор 2 техникалык категориясына ылайык иштелип чыккан. Калктуу конуштарда 4 тилкелүү, ал эми калктуу конуштардан тышкары участоктарда 2 тилкелүү жол болуп саналат. Калктуу конуштарда жарыктандыруу, тротуар, светофорлор жана башка жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо элементтери каралган. Участоктун узундугу реконструкция талап кылына турган бөлүгү 93 километрди түзөт.